Программабызды улантабыз достор. Мына ушундай жакшы чыгармадан кийин биз акындарга кезекти берели. Биз студиябызга акындарыбызды чакырганбыз. Акбар Кубанычбеков, Рыскүл Изатовалар конокто. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Маанайыңыздар кандай? Кубанычтабыз. Кутман таңыңыздар менен. Кушубак болсун. Сиздерди чакырганыбыздын бир себеби бар. Ушу бардыгын чакырып атабыз, рэперлерди, ырчыларды, эми врачтарды да чакырдык, акындарды да чакыралы деп чечтик. Кандай жүрөсүздөр? Жакшы, рахмат. Ден соолугуңуздар жакшыбы? Жакшы, буюрса. Маанайыңыздар жакшыбы? Сонун. Биз дагы кубанычтабыз жакшы болсо. Демек, сиздерди чакырдык, албетте эмне үчүн? Ырчылар келсе ырдайт, бийчилер келсе бийлейт, ал эми акындар албетте жакшы ырларынан окуп берсин жалпы көрүүчүлөргө деп чакырдык. Албетте, ырдайм деп келгенден кийин ырдайт экен, акындар ыр окуйм деп келгенден кийин ыр окушат экен. Кыргызда кыздын чачылык, кыргызда кыздын атылык дейт. Бүгүнкү ыр окуу кезегин алгач Рыскүл карындашым баштап берсин. Рыскүл Анда кайсы? мен эне махабаты деген ырды окуп берейин. Турмуштун бир сыноосунан чалынгам, туура кеткен багытымдан жаңылгам, дүйнө бүтүн аңтарылып кеткендей, дымагым сууп жашап калгам, жарым жан. Мээрим төгүп аяламга сыйбаган, мен деп ал кез кара жанын кыйнаган, уйку көрбөй нечен таңды атырып, убайымдан апам канча ыйлаган. Азыр анын бирин баалай элекмин, андагыдай жалтаң мүнөз эмесмин. Сүйүүсүнө кур чалсам да көптөрдүн, сүйө алган жок, апам сындуу мен эчким. Сыйкыр беле, бар турпаты бүтүндөй, сүйүүсү да сан миң колдун күчүндөй. Жашаса экен жаркын күндү кечирип, жалгыз калсам жаңылды деп түшүнбөй. Браво. Апаларга арналды. Бардыгыбыз апаларыбызды сыйлайлы достор. Аябай апам сагынып кеттим дого. Келиңиз апа. Акбар мырза, эми сиз улантыңыз. Жашоо деген темада ыр окугум келип атат. Акыркы убакта жашоо тууралуу көп ойлонуп баратабыз. Чоңой баштагансыз. Ошондой акшет. Жер үстүн кезип, күн көрүп жүрөм. Жалын жаштыкты түн бөлүп сүрөм. Жалгыз баш нени көрбөйт жалганда, жашашты дале үйрөнүп жүрөм. Кырчын курактын өрнөгүн билип, күндөрдүн жаңы көйнөгүн кийип, кайрылбай кеткен балалык кезим каректе жашап өлмөйүн бийик. Убакыт барын сездирип салдың, узак жол жүрүп, эскирип калдым. Балыктай көлдө эркин дигимди турмуш капастап кеч билип калдым. Адашып багыт, билбеген жүрөт, таш болуп катыйт сүйбөгөн жүрөк. Нур чачып жаша, бүгүн биз барбыз, а эртеңибиз сүйлөгөн сүрөт. Эң сонун экен. Баракелди, мына ушундай терең ойлорду камтыган ырларды окуп бердиңиздер. Негизи сиздер жазган ырлардын көпчүлүктөрү эсиңиздердеби? Жатка билесиздерби? Баарын же унутуп калган учурлар кездешеби? Меники деген өзү саналуу ыр. Ошондуктан көбүнчөсүн жатка билем. Балким Акбар байкедей болуп, мындай китеп чыгарып, мындай көбүрөөк болсо жаттай албай калышым мүмкүн болчу, бирок өзүмө чакан саналуу ыр болгондуктан баарын билгенге аракет кылам. Сизче? Мен деле өткөндө атайын бир жаштардын тобу мен ырларыман бүт атайын поэзиялык бир композиция түзүшкөн экен. Анан ошол жакта бир 60ка жакын ырым окулуп турду. Анан балдар чыгып мен биринчи репетициясына чакырдым. Барып балдар окуп атышат катары менен. Ошондо мен билбейт деп ойлочумун, бирок балдар жаңылган жеринен мен айтып берип аттым. Ошондо көрсө өзү билет экен баары адам. Жатка билбесе дагы кайсыл саптан кийин кайсыл сап кетери эсиңде болот экен да. Көбүнчө жүрөктөн чыккан ырлар ошондой болуп калат го. Баягы өзү ойлонуп жүрүп жазгандан ошол эле учур сакталат да эсиңе. анан кийин кээде мындай өзүн өзү кыйнап жазган учурлар болот го. Ал убакта жатталбай, эсте калбай калышы мүмкүн, Жакшы, анан кийин мындай сиз мырза болгондон кийин ушу мырзалардын табиятыбыз ушундай болот да. Ата мекен, кыргыз эл, атам, апам, бир туугандарым үчүн ушундай салым койсом деген ушундай бирге бизге жарашат да. Анан кийин ушундай нерселер намыс, көйлүк деген сыяктуу бизге жатат, жан дүйнөбүзгө жакын. Ушул темаларда ыр жазсаңыз беле. Мындай багытта, мындай тематикада ырларым аябай көп. Ошол билгем да. Ошол эле учурда обон ырлар да көп, ырчылар ырдаган. Жана окуп жүргөн поэзия жаатындагы лирикалык ырлар да көп. Обондуу ырлардан кимдер ырдап жүрөт? Обон ырлардан Кыз Бурак тобунун Кыргызымдын кырандары деген, Анжеликанын Элим деген ыры, Малика Динанын Ыйык мекен деген ыры,
жана Алмаз Шадаевга ыр жазып бергенбиз өткөндө. Кыргызстан, Нена, айта берсек көп. Эң сонун экен. Ал эми сиздерде эргүү кайсы учурда келет? Кайсы мезгилде балким? Азыр эшикте аппак болуп сонун каар жаап турат мисалы. Көбүнчө меники кайгырып отурганда келет, бирок эмнегедир кээде жашоо ар кандай го, бирок ошентсе дагы баягы кайгылуу музыкаларды угуп, мындай өткөн бир элестерди эстейсиң го, ошол убактарда көбүнчө келет. Кээде билбейм, негизи эле көбүнчө айтсам кайгырганда. Көбүнчө кайгырган учурда келет. Меники негизи ыр бир күйүнүчтөн, сүйүнүчтөн чыгат деп айтат да. Анан мен мурда баягы элдердин арасында отуруп, сабактарда мурда окуп жүргөн кезде лекцияда отуруп ыр жаза берчүмүн да, бирок бара-бара андай болбой калат экен негедир. Анан азыркы этапта көбүнчө түн ичинде жазып калдым да, элдин баарын уктатып, тынч болсо, анан бир башкача ойлор келет, эч ким тоскоол болбойт. Жакшы. Рыскүл айтыңызчы. Айымдардын табияты ошондой. Булар баягы көбүнчө өзүнчө күндөлүк жазгандарды да көрүп жүрөбүз. Ыр жазгандар дагы көбүнчө элге көрсөтпөй, тиги жигит жакшы экен, мага жагат, бирок мен айтпайм. Сүйүү, боорукерлик, ушундай үй бүлө, иним, апам деген сыяктуу темаларды көбүнчө жазышат. Сизде апа жөнүндө ырларыңыз бар экен, ал эми сүйүү тууралуу да ырларыңыз көп болсо керек. Мен негизи чынын айтышым керек, апа негизи эле публистикалык эмеге ырлардан ошо апа жөнүндө бирелерим бар. Калган 99% сүйүү. Негизи сиз айымдардын жөнүндө жүрөгү. жазган акын катары билебиз баарыбыз. Анткени социалдык тармактардан окуп калабыз көпчүлүк учурда. Көбүнчөсү ошо сүйүү жөнүндө окуп калат. Ошо негизи акындар ошондой экен да, мындай ой чаптырып көрсөк. Акын кылган махабат, баланы ыйлак кылган шоколад деп. Жакшы, анан кийин мындай канча жашыңыздардан баштап ыр жаза баштадыңыздар эле? Рыскүл, сиз баштап берсеңиз. Менин ыр жазып баштаганыма 2 жылдай эле болуп калды. Эмнеден улам жазып баштадыңыз? Албетте сүйүүдө. Сүйүү. Эң сонун экен. Билесиздерби, азыр дагы бир суроо абдан кызыктырып турат. Негизи сиздер ушул ыр жазгандан тышкары, адабият дүйнөсүнөн тышкары дагы эмне менен алектенесиздер? Эмне кызыктырат? Мен журналистика тармагында сиздерди окуп алектенебиз. Марал ФМ радиосунда Сыя деген өзүмдүн автордук программам бар. Ал жакта ошо акындар менен маек. Андан тышкары Бишкек шаарында эң жакшы мектептердин биринде кыргыз тилин үйрөтөбүз. Silk Road International School деген чет өлкөлүктөр мектебинде. Чет элдик балдарга. Демек кыргыз тили боюнча сабак бересиз. Сизчи? Мен болсо азырынча студентмин, бирок меники көбүнчө эле акындар да. Акындар орун басарым, жаш акындардын, ошон үчүн алар менен иштешүү болуп калат. Меники көбүнчө баары бир акын чыгармачылык. Ушул эле чөйдө. Ушул чөйдө. Жакшы. Акбар айтсаңыз, жана ал суроомдо сизге жетпей калды эле. Сиз канча жашыңыздан баштап ыр жазып баштадыңыз? Негизи 2010-жылдардан баштап жакшы ушунчалык көз күйүп, бир жакшы эргүүлөрдү издеп жазып баштаган учур болду. Негизинен эмнеден улам? Негизинен кичинекей кезимен 5-6 класстан эле жазгам да. Биздин мектепте Мурас деген кружок бар эле. Ошол жакта эже ыр жазууну үйрөтүп, анан эң алгачкы ыр бул Токтогул Сатылгановго арналган да. Анткени өзүм Токтогул Сатылганов атында мектепте окугам Бишкекте. Анын эже ушунчалык жеткиликтүү айтып берген экен да, Токтогул сүргүнгө кетти деп, кадимкидей көз алдыма келип анан айланып келип, ала того коносуңбу, биздин менен арабызда болосуңбу деген сыяктуу ушундай ырлар жазылган. Демек мектеп жашынан баштаган. Туура. Негизи адам баласы бул жашоого келгенде сөзсүз түрдө бир пайдалуу нерсе кылыш керек деп коет экен. Ал эми бул пайдалуу нерсени өз ишиң менен жеткире албасаң, сөзүң менен жеткирсе болот дейт. Сиздер азыр биздин балким жаштарга кандайдыр бир ой пикириңизди айткыңыздар келип отурса, эмне жөнүндө айтат элеңиздер? Эмне жөнүндө балким багыттама берет элеңиздер? Мен негизгиси максат жөнүндө айтмакмын. Мисалы азыр көпчүлүк негизи эле баарыбыз адам баласы баягы келечектеги максатыбызды билбей көпчүлүгүбүз ушундай да. Ошон үчүн жалпы жаштар дагы мисалы мейли мектеп жашында болсун, алар сөзсүз келечекке кандай максат коюш керек, кандай адам болуш керек, кийин ошол жөнүндө терең ойлонушуп, жада калса келечектеги кесибин тандап алышы керек экен да. Ошон үчүн мен алгач максат жөнүндө айтмак. Максат жөнүндө сиз? Мен ушу жаштык тууралуу айткым келет. Жаш кезде ушул балдар, көбүнчө мырзалар, кыздар деле 20 жаштан 30 жашка чейинки курактын учурунда баягы көп жаңылууларга туура келип, дуушар болуп калышат экен да. Анткени акыл казына катык боло элек дегенде, анан ушул 20 жаштан 30 жашка чейин китептерди окуп, жакшы жолго басып, жакшы адамдар менен сүйлөшүп, бир арулукка үндөп жүрсөк,
Андан кийинки курак бизге сөзсүз түрдө жакшы жемиштерин берет. Эң сонун экен, абдан жакшы. Чоң Рахмат. рахмат сиздерге таң эрте келип маек куруп бердиңиздер. Сиздердин айткан ушул сөздөрүңүздөр